Ошол биздин ишкананын директори Жоробеков Алмаз. Биздин бул жерге отуруп келгенибиздин себеби биз 1 жылдан бери ушундай жаман нерсеге кабылып, акыйкатчылыктын жоктугунан, мыйзамдын иштебеген айынан ушул жерге чогулуп отурабыз. Силердин маалыматтары менен биз ушул урматтуу Кыргыз мамлекетинин милдетин аткаруучу премьер-министрибиз Садыр Мокожоевичке, андан кийин Коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, жанагы Финполдун жетекчиси Сыймык Бейшекеевтерге кайрылайлы деп атабыз. Сыймык Жапкеевтерге. Себеби булар акыйкаттуу ушу биздин башчыларыбыз. Ошондуктан сиздер биздин үндү ошолорго туура маалымат менен жеткирип туруңуздар сурабыз. Себеби биздин кайрылуубуздун себеби бизге өзүбүзгө тиешелүү жети адамга тиешелүү болгон жолчулак чектелүү ишканабыз бар. Ошол ишканабызды 1 жылдан бери тарттыра берип, ошого даже өзүбүз кире албай жүрөбүз. Аны ким карайт? Ким киргизбей атат деген бар. Ал балага ушу биз өзүнчө адамгерчиликче кирмеп сүйлөштүк. Ой иним, бизди киргизе бер. Сен ким менен договор түзсөң да, келишим түзсөң дагы, бизди кой бер да биз менен иштеше бер. Баягы акчаңды берейли десек дагы ал киргизбей, өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы бар. Ошондуктан ол бизди киргизбей жатат. Эгер анын кызыкчылыгы жок болгондо ал бизди киргизмейт. Даже биз охранага барып, оозуна барганда кирсем атып таштайм дейт. Тытып таштайм дейт. Айырып таштайм дейт. Телефонда алардын алдында сөздөр бар бизде. Мен эч кимден коркпойм. Мен бир гана Алладан корком. Мени өлтүрсө, тыссатын ушунга чейин. Мен бирөөдөн эч кандай мурчайын алып мен жашаган эмесмин. Мен ак пешене эмгеги менен жашагам. Ал жерде мен көмүрдү дагы мен бир жерден уурдап алып же пара алган эмесмин. Пешенеме мен 15 жыл Россияда шорун куруп иштегенмин тууган уруктар менен. Ошол жерден иштеп туруп, пешене тери менен акционер болуп киргенмин ал жерге. Жол салганбыз. Жол салганыбызды айтпайм. Калган нерсе менин көп нерселерим азыр мен кичине айтамын. Калган нерсе менин дагы мына Марат айтып берет. Мен азыр бул себеп мындай да. Бул Мухаммед Умардыкына Кутман деген балага берилген элек. Кутман деген бала ал жерде кукола ал жерде бир куурай. Калп эле куурай болуп турат. Аны да коркутуп алган. Кутмандар булар элек мына 1 жылдан бери биздин шорун жокторубуздун мына учителдердин канчалган кредиттерибиз бар. Бар жоң текшерип көрсөт. Ой, мен өзүмдүн айылда мен үйүмө кредит келсе болбосо 1 миллион алат экенмин. Шаарда туугандарымдан кредит алгам. Магазинде иштейт, башкасы болот, тигиндей болот. Ошентип мен 10 миллиондон ашык кредитибиз бар. Азыр туугандарым мен бетими карабай калды. Ой, ака сиз кандай жумушка киришип алгансыз, бул кандай неме кылгансыз депчи. Бул биздин бир жашоо болобу? Мына мен чачым карап, агарым иштегес калбады. Мынандай өмүрүм. Азыр мен урактар көрсөңөр бөлөк болсо керек. Бул мен ушул мына жогорку бийликтеги акыйкаттуу бийликке келгендерден мен суранамын. Ушуну аягына чейин жагышына бар, тез ушуну териштирип беришинчи. Бул ошто өмүрү бул неме боло элек мен билгенденчи. Жээнбеков келгенде дагы бийлик мында алмашылган мындай бир туура акыйкат жашоо болгон эмес. Себеби баягы эле мафия, баягы эле ошол. Азыр деле ошолор бири-бири менен которуп жүрөт. Ошолордун гана закону иштейт. Мага окшогон бейбечага эч качан мыйзам иштебейт. Мага качан иштейт? Мен бирөөнү сөгүп койсом, мен бирөөнү урушуп койсом, мага мыйзам иштейт да мени камайт. Наркы урабы, тебеби, сөгөбү аларга эч качан иштебейт. Ушунга чейин иштебей келе жатат. Ушун акыйкатчылыкты бир суранайынчы, бир сада болоюн, дада болоюндар, бир акыйкаттылыкты карап, бир туура бир чечимге келиңиздерчи. Тез аранын ичинде ушундай карап бербесеңиздер болбойт. Болбосо мына бизди банктагылар жеп бүтө турган болду, соя турган болду бизди. Алган Мараттан сен улап берчи документаль. Мен уже ачуум келип чыдай албайм. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Биз ушул Кара Суу районуна менин атым Исраилов Муратбек, ошол жолчурак ишканасында 15% акциям бар. Бул иштин жагдайы мындай болуп калды.
Биз ошол Кара Суу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн Карабу деген айыл бар. Билсеңиздер, ошол айылда Загыра деген участкада Жолчырак деген жайлоодо көмүр кен казуу үчүн биз мамлекеттик геологиядан уруксат кагасын алып, лицензиясын алып, мына лицензиябыз. Лицензиясын алып биз көмүр кен иштетүү үчүн иш жүргүзөбүз деп, анан өзүбүздүн эле ушул тааныштар, тууган уруктар баарыбыз биригип, анан агаларыбыз бар, баарыбыз биригип, анан ошол көмүр кенин казуу үчүн Карабу районунан Жолчыракка 42 километр жол салганбыз. Ошол жерде Тепси деген чоң перевал бар. Ал перевал кадимки, мына сиздерге ошо ясный болуш үчүн Төө башынын перевалындай перевалга өзүбүздүн каражат менен, бул киши айткандай, ошол үйлөрүбүздү банкка, кредитке коюп, болгон состояниябызды сатып, машиналарыбызды сатып, 42 километр ас казуу менен жол салып барганбыз. Бул өтө бир чоң күйшүк. Жолду салып барып, көмүрдү казып, иштетип баштап, мен ошо айтайын, 2017 жылы 9 октябрда бул Жоройбеков Алмазды ошол учредителдердин 7 кишинин макулдугу менен протокол негизинде бул кишини директор сайлаганбыз. Бул киши директор болуп иштеп жүргөндө өзү биздин устав боюнча жылына бир жолу бизге отчет берип, мына устав өзүнүн устав боюнча бизге дивиденд бериш керек эле. Анан 2019 жылы биз бул кишиден сурап калдык, ай Алмаз аке, бизге дивиденд бербейсизби десек, анан бул шо жайын ошондо түшүндүрүп айтты. Учредителге биз карьерге кире албай калдык деди. Анан биз сурадык, эмнеге кире албай калды десек, биздин өзүбүздө Ыдырысов Манас деген учредителибиз бар, 10% акциясы бар. Бул киши директордун милдетин аткаруучу деп туруп, ошол кишиге эме чыгарат, буйрук чыгарат. Мына буйрук. Мындай буйрук чыгарат. Директордун милдетин аткаруучу деп. Ыдырысов Манас ошол кезде буту сынып калып, өзүнүн өкүл баласы Шермат уулу Кутман, ал өкүл баласы. Шермат уулу Кутманга доверенность берет. Азыр мына доверенностьти көрсөтөм, кандай доверенность берет экен. 1 жылга. Ушул доверенностьтин негизинде доверенностьтун срогу бүтөт. Так 2020 жылы 18 январда. Доверенностьтун срогу бүткөндө ал жерден эми бир аз акча түшүп калган, көмүр сатып атат. Ошол бул кенделик болду окшойт ал баладачы. Ошол көмүр кенди бергиси келбей. Анан Мухаммед Умар деген жанагы охранный агент экен. Ал агентте жана мурдагы милиционерлер, спортсмендер, пенсияга чыккан ушундай сотрудниктер иштейт экен. Ошону түзөт. Түзгөндө дагы аябай кызык жагы, доверенностьтун срогу 2020 жылы 18 январда бүтүп атат. Бүткөн доверенность менен 1 айдан кийин келишим түзүп атат Мухаммед Умар менен. Ушул түзүп аткандар ушул числосун адашып алыштыр да өздөрүчү. Мыйзамсыз. Бул түзгөнү да мыйзамсыз. Андан кийин биз 2020 жылы 29 февралда бүт учредителер чогулуп жетөбүз. Анан эмне кылабыз, карьерде кандай кылып алабыз? Бул кандай болот, бирөө басып алганы болобу деген таризде биз өзүбүз чогулуш жыйын өткөздүк. Жыйында мына жыйыныбыздын мына протокол бүт собраниясы, анда эме чыгардык. Бул кишиге сөгүш жарыяладык, как директор катары өзүнүн кызматын бир аз жакшы аткарбагандыгы үчүн. Устав боюнча биз мына өзүбүздүн устав негизинде иштейбиз. Жокко чыгардык. Жокко чыгаргандан кийин биз органга кайрылдык. Органга кайрылып, биринчи экотек инспекциясына кайрылдык. Экотек инспекциясына ушул мыйзамсыз көмүр казуу болуп атат. Мыйзамсыз дегенин себебин да силерге тактап берейин. Лицензиябыздын срогу 21 январда 2020 жылы лицензиябыздын срогу бүттү. Сроктун бүткөнүнө почти 8-9 ай болду. Мамлекеттеги мыйзам боюнча, геология мыйзам боюнча лицензиянын срогу бүткөндөн кийин ошол көмүр кени автоматтык түрдө токтотуш керек. Көмүр казууга эч бир адамдын уруксаты болбош керек. Себеби көмүрдү казганга лицензиянын срогу бүтүп калды. Лицензиянын срогу бүттү. Ишмердүүлүгүңдү токтот. Сен мыйзамсыз казып атасың. Азыр сен мамлекеттик мүлккө кол салып атасың, мамлекеттик казынага кол салып атасың деп эскерттик.
Агада болмостон казып баштады. Анан биз Орманга кайрылдык, экотек инспекциядан. Экотек инспекциянын сотрудниктери барып, жолчурак ишканасын жапты. Булон бабасы печать басып эле 3 күндөн кийин кайра барып ачып алышты. Кечиресиз, качан жапты? Жапканы где-то февральда жапты. Кайра барып ачып алышты. Андан кийин биз ошол жер өзү Токой шарбага, ошол жердин баары Ош Токойго караштуу, Ош Токойго кайрылдык. Алар мындай корутунду чыгарды. Мына корутунду Токой шарба барыптар текшерди. Ишиңерди токтоткула деп, алар дагы мына числосу так бул август экен. 19.08 дагы Токой шарба. Ага дагы токтоткой. Андан биз бүт училиктер чогултуп алган эмеге бардык. Ошо жолчурак ишканабызга бардык. Өзүбүздүн карьерге, ал жерге биз жатакана курганбыз, баня курганбыз, бүт жумушчуларга условия түзгөнбүз. Ошону өзүбүздүн курган ишканага өзүбүздү киргизбей койдук акыраналар. Бул жактан спортсмендерди алып барыптыр. Ал жерде бир сыйра тополоң чыкты, мушташ чыкты. Ошол мушташтын негизинде биз мынабы Папандын помдо жыйналыш болду. Ал жерде да чечилбеди. Помдогу милиция балдар эми байкелер жакшы мирный эле келишим менен чечип алгыла деди. Ал чечилбеди. Андан биз районго, Кара Суу районунун начальник милициясына кайрылдык. Ал жерде да жыйын өттү. Ал жерде Кара Суу районунун начальник милициясы адвокатына устно эме берди. Адвокатына да айтты, жолчурак ишканасын токтоттула. Мыйзамсыз казып атыпсыңар. Деди де, ага да карабай иштеп атат. Андан кийин биз губернаторго кайрылдык. Мурдагы губернатор Узарбек Жылкыбаевга. Ага кайрылсак, ал бизди кабыл алды дагы эртеси күнгүгө саат 9-га бүт Оштогу органдардын бар жогу, прокуратураны, СМБны, Фин полицияны, Токойдон бүт органдарды чакырып жыйын кылалы, келиңиздер деди. Жыйынды эме Юсупов Байыш деген алып барды, ошол кезде анын замы болчу. Ал дагы өзүнүн токтомуна чыгарып берди. Жолчурак ишканасы токтотулсун, лицензия алып, бул чыныгы хозяиндери менен тигилер чечилмеген жолчурак ишканасы токтотулсун деген губернатор токтом чыгарып берди. Эме жагы бул иш боюнча милицияга кайрылдык. Мына милицияга кайрылуубуздун дагы эмелери бар. Милиция буну Фин полицияга жөнөттү. Мына милицияга кайрылганыбыз. Мына милицияга кайрылыппыз майдын 20-сында. Милициянын начальниги полковник Нурдиновго кайрылганбыз. Ал бүт регистрация кылып туруп, делону бир сыйра текшерип туруп, анан Фин полицияга жөнөттү. Бул финансовый иш экен, Фин полиция текшерсин деп. Фин полиция 6 ай тергөө жүрдү. Азыркы кезде да тергөө жүрүлдү. Фин полиция аны текшерип, аны ошол жерден мынабы экотек инспекция жана машрейдерлер эсеп анча көп ошол мыйзамсыз казылып кеткен эсебин чыгарып, бир 50 миллиондун ар жагындагы, мен точно цифрасы эсимде жок. Ошондой мамлекетке ушерп келтирип атат. Өтө чоң суммада ушерп бул мамлекетке. Андан кийин дагы эле казып атат. Андан кийин биз дагы кайрылдык. Анан Фин полиция сотко алып барды, шаардык сотко. Мына шаардын соттун чечими чыкты. Шаардын соттун чечими чыгып, шаардын соттун чечими армалган жерден камалсын деген чечими чыкты. Ага дагы эч кандай реакция бербей атат. Эч кандай реакция жок. Андан кечеги жаңы бийлик келгенде бизге жакшы үмүт пайда болуп, эми адилеттүүлүк, чындык келет болуш керек, эми бир акыйкатты орнойт болуш керек деп азыркы президенттин милдетин аткарып аткан Садыр Нуркожоевичке жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылалы деп сиздерге шуну туура чечтик.